бир өзүңдүн энергияңды үнөмдөгөндү үйрөнүшүң керек. Анан билесизби, ар кимге таарынуу, ар кимден жакшы мамиле күтүү деп атпайбызбы? Ушул сенин кадыр баркыңды билиш үчүн дагы, сенин кимдигиңди билиш үчүн дагы сенин жаныңда жүргөн адамдын билими болуш керек, илими болуш керек. Ошондо гана сенин адам сенин кимдигиңди билет, сенин өскөнүңдү билет, сенин азыркы жашоодогу образың кандай, сенин ордуң кандайдыгын билиш үчүн ал адамдын деңгээли бийигирээк болуш керек. Ал адам өзү билимге толгон, ал адам илимге толгон адам болуш керек. Ошон үчүн анча-мынча адамдардан мени кадырлабай койду, менин баркымды билбей койду дебеш керек экен. Сенин кадырыңды биле турган булар билимдүү адамдар, илимдүү адамдар, өздөрү деңиздей болгон, тунган, мелмилдеген адамдар гана сенин кадырыңды биле алат экен. Ар дайым жашоодо тандоо бар. Чөйрөнү тандоо, жакшы адамдарды жаныңызга алуу. Ойлоруңуз өзгөрүп, өзүңүз өзгөрүп баштаганда ошондой адамдардын кантип жаныңызга келгенин билбей каласыз.